Кеңкелес аял. Повесть. Авторы Сайра Бөбө Касымова. Экинчи бөлүм. Юсуф сагышкандан сак. Кичине шырп деген дабыш чыкса болду. Көзү маштай ачылып, анан кайра уктай албай кыжаалаттанат. Жанаракта терезе секин тыкылдаганда эле ойгонуп тыңшап жаткан ал тургай Матайдын ар бир кыймылын байкап, арамдык ою баш көтөрүп мазесин алып койкоңдойт. Жана жарыкта алтын менен каректери чагылыша түшүп жатканда эле ушул аялга делебеси козголуп, кантип колго түшүрүүнүн айламалын ойлоп, Насыя эле 200 сомду бере койгонун эч кими деле арам ойлобой, тескерисинче жакшы адамдын катарына кошуп коюшпадыбы? Юсуф 40-тын кырынан эба кооп кетсе дагы кыз келинге жакын. Көздөгөнүн качырып көрбөгөн неме. Анан калса тубасабы же деп кыз келиндер менен көп ымалалашып жүрүп кандем болгон немеби? Жана алтындын көздөрүн жайнатып улам астыртан карап, кылгырган көз карашынан анын жапайы махабаттан аный деп айныбаган аял экенин баамдаган. Матайдын бул үйү эн атасынан калган үй. Үй 3 бөлмө, чубама, эң төркүсүнө аты берилүү деген оокаттарын жыйнаган болушат. Ортоңку үйү башка бөлмөлөрдөн чоңураак. Бул бөлмөнүн оң жак капталында туура меш. От ушул жерден жагылып, тамак аш ушул жерден бөлмөдө даярдалат. Анан балага жылуу деп Матай менен Алтын ушул бөлмөсүн укташат. Чакан бөлмө эрди катын менен кичинекей балага кенен эле. Ал эми оозку бөлмөдө жайында отуруп чай пайын ичип оокатын кылышат. Кыштын күнү бул жерде жашаганга болбойт. Ал эми төркү бөлмөгө Алтын менен Матайдын эң сыйлуу конокторуна орундук салынат. Юсуф бутунун башы менен өзү жаткан бөлмөнүн босогосунда далайга чейин эки жагын тыңшап турду да: "Аяш, ойгосузбу?" деп шыбырап сурады. Уктай албай оонолактап жаткан Алтында: "Жок, уктабадым" деп шыбырап жооп берди. Анын үнүндө бир аз калтыроо пайда болгонун билдирбеске аракет кылса да, тиги аны сезип койду. "Эмне, коркуп жатасызбы? Коркпоңуз." "Жок, корккон деле жокмун" деди катын. Юсуф ушул эле жоопту күтүп тургансып, дароо эшикке чыгып, сырткы эшикти иштен илди да шып эле Алтындын жанына келип жата кетти. Анын бул жоругуна тиги катын да каршылык кылбады. Тек гана жанатада берген 200 сомдон жеңишинен кутулуп койсом болот го, же кыз болбосом абийирим ачылып калат дегидей деп ойлогон Алтын келип калса өлтүрөт дегенге араң жарады. Ушуну эле күтүп тургансып, тиги эңгезердей эркек катындын оозунан соруп жылаңачтап, анан баласы ойгонуп кетпесин деген ниетте катынды төркү бөлмөгө көтөрүп кирди да катындын болгон жеринен аймалап, анан тиги катын бир көргөн эркекке эле эбедей эзиле кыңшылап, өмүрү эрине жибип көрбөгөн неме тигиге кантип жалынып жалбарып үзүлүп түшкөнүн өзү да байкаган жок. Матай кеткен 2-3 саат аралыгында тиги уйгур Алтындын эбедейин эзип, 2-3 жолу калта кагып, жапайы кумардын туу чокусуна чыгарды. Ушунчалык да күчтүү эркек болобу деп ойлоду аял. Айрым эркектер жеңил мүнөз аялдарды колго түшүрөрдө дары-дармек ичээрин тиги кеңкелес катын билмек турсун угуп да көргөн эмес эле. "Сиз мени сүйдүрүп коюп кетип каласызбы?" деп назланган болду тиги катын. "Чын элеби?" Тиги кытмыр жылмайды. "Чын эле? Анан кандай ойлойсуң? Экөөбүз кантип жолугуп турсак болот?" Аял ойлонуп калды. Андан аркы аялдын жообун күтпөстөн Юсуф сөзүн улантты. "Силер машинаны оңдогонго акчаңар барбы?" "Азырынча жок. Ал тургай жанакы сизге берген 200 сомдон кантип кутулабыз деп сарсанаа болуп да жатам." "Сен ага батыр болбой эле кой. Аны сурабайм. Сендей сулуудан андай акчалар айланып кетсин." Тиги бардарсынып койду. "Анда менде бир сунуш бар. Менин агамдын борбордо чоң соодасы бар эле. Аны өлтүрүп коюшту. Мен ошону улантканы келе жаткам. Матайга жолуктум, анан сага жолуктум.
аялды өпкөн болду. Мен бактылуумун деп эсептейм. Силер экөөң тең чогуу барып, ошол соодага жардам кылсаңар, анын акысын аласыңар. Экөөбүз жолукканга да шарт болот. Мен сага колумдан келишинче жардам берем. Балким сүйүүбүз үй бүлөгө айланат. Катын жаздыктан башын кыңтайа көтөрүп, таң калганын жашырган жок. Кантип, Матайчы? Тамашаладым. Анын баарын убакыт көрсөтөт да. Сен барып ордуңа жат. Уулуң ойгонуп калбасын, же Матай келип калбасын. Алтын менен Юсуф эзелки бири-бирине кадырсые өткөн көңүлдөштөрдөн бешбетер сыйын жашырышпай, бири-бирисиз жашай албоочудай кебетеленишти. Юсуф эптеп Матайды жанына жардамчы кылып алып кетүүнүн амалын ойлоп жатты. Антпегенде кантсин. Анан бөлөгел бөтөн жерде ал каалагандай эле анын белин суутуп турганга алтындай болуп, ычкыр элпек аялдын табылышы оңойго турбастыр. Уландысы бар.